Саламатсыздарбы, урматтуу 24 ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү жана Марал радиосунун угармандары. Эфирде Тарбияда танапис жок программасы. Бул долбоор Кыргыз билим берүү академиясы менен Маралдын биргелешкен долбоору. Аны мен Айжамал Толбой алып барам. Бүгүнкү күндө баланын тарбиясы, жаштарды тарбиялоодун абалы Кыргызстанда гана эмес, бүтүндөй дүйнө жүзү боюнча көйгөйлүү деп айтсак болот. Абалы Америка болобу, батыш өлкөлөрү болобу, баарында окумуштуулар жаштарды тарбиялоо жаатында абал начар экенин айтып коңгуроо кагып келишет. Демек, тарбия маселеси дүйнөлүк деңгээлде кайра кароону талап кылууда. Кыргызстанда бул жаатта абал кандай жана кандай кемчиликтер кетүүдө, аларды жакшыртуу багытында кандай иштер жасалышы керек жана алар качан натыйжасын берет. Берүүбүздө дал ушул суроолорго жооп издейбиз. Ал үчүн бизде конокто педагогика илимдеринин доктору, профессор, кыргыз этно педагогикасынын көрүнүктүү изилдөөчүсү Ахматали Алимбеков мырза, саламатсызбы? Ошондой эле Кыргыз билим берүү академиясынын президенти, педагогика илимдеринин кандидаты Алмаз Токтомамбетов мырза конокко келген, саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Алгач эле ушул суроолорго өтсөк, учурда урпактарга берилген тарбия сиздерди канааттандырабы? Анан ушул кандай баа бересиздер? Бул мисалы учурдагы тарбия кандай ишке ашууда? Бүгүнкү күндө өзүңүз айткандай Кыргызстанда эмес, деги эле дүйнөдө тарбия маселеси абдан олуттуу болуп атат. Кыргызстанда эң маанилүү дагы, эң орчундуу дагы, ошол эле учурда эң көйгөйлүү маселе дагы тарбияда. Бүгүнкү күндө биз тарбиядан өткөн маанилүү маселе жок деп айтсак, эч жаңылышпайбыз. Ушул багытта сиз айткандай канчалык деңгээлде бизди канааттандырып атат, бул маселеде өтө мындай маселе бар деп айтсак болот. Мисалы жакында эле көрдүк, мына 81 жаштагы карыяны 36 жаштагы небереси менен тең бала өтө мыкаачылык менен уруп атканын көрүп, мен бир жумага чейин өзүмө келе албай жүрдүм да. Уктап атып чочуп ойгонгон учурларым болду, ошол көзүмө элестеп. Мен мындай бул ушул тарбиянын мындай начарлыгынын жеткен чеги деп айтсак болот да. Анан дагы бир жакында эле бир маалымат интернеттен көрүп калдым, өзүнүн карыган орукча ненесин бирөө өлтүрүүгө аракет жасагандыгы. Мен ал материалдын ичин ачкан жокмун, темасын окуп эле көргүм да келген жок. Өткөн жылы Аксы районунда мына балдар мушташып мыкаачылык менен уруп атканда, калган балдар аны карап гана турганда, ушунун өзү биздин тарбиябызда өтө чоң олуттуу маселелер бар экендигин көрсөтөт. Учурда биз буга чейин жана 12-жылы Кыргызстанда мектеп окуучуларын жаштарды тарбиялоо боюнча өзүнчө концепция бар болчу. Анын мөөнөтү мына 20-жылы аяктап атат. Ошого жаңы концепция бул 2021-жылдан 2030-жылга чейинки мектеп окуучуларын жана жаштарды тарбиялоо боюнча концепциянын долбоору бүгүнкү күндө даярдалды. Министрликтин буйругу менен жумуш топ иштеди. Азыр бул концепциянын долбоору Кыргыз билим берүү академиясынын сайтында илинип турат да. Биз бул концепция темасына кененирээк көзүнчө токтолобуз, агай. Анан Ахматали мырза, айтсаңыз, ошол жаш муундагы тарбиялоодогу кризистин башкы себебин эмнеден көрөсүз сиз? Агай да башында айтып кетти, ушундай бир кризис бар экенин. Эми бул тарбия ишинде тарых боюнча дайым кризис болуп келген. Эч бир коом ошо өзүнүн коом мүчөсүнүн жүрүм турумуна өтө жогорку даражада калыптангандыгына канааттанган эмес. Ошон үчүн бул адамзат тарыхы деген бул өзү адамдардын пейилин оңдоп, аларды жакшы жолго тарбиялоонун тарыхы десек болот. Мындай коомдун өнүгүшү дагы, прогресс дагы, цивилизация дагы ошол иштин канчалык даражада ишке ашып, туура ишке ашканына жараша өнүгүп келген. Мына карасаңыздар, мына баардык кылымдагы ойчулдардын пикирлерине кайрылсак, мына Диоген дегенди баарыбыз билебиз, байыркы грек ойчул айтат, мына чыныгы чак түштө чырак кармап алып, эмне жүрөсүң десе, адамды издеп жүрөм дейт. Анан базарда кыйкырат дейт. Адамдар келгиле менин жаныма деп. Адамдар топтолуп калса, мен силерди чакырган жокмун, мен адамдарды чакыргам деп. Демек, адам деген өзүнүн коомуна канааттанган эмес. Экинчи бир ойчул Невлана деген 13-кылымда улуу ойчул айтат, бул адам көрдүм дейт, үстүндө кийими жок дейт. Кийим көрдүм, ичинде адам жок дейт. Карабайсызбы? Ошол ал эми биздин неме Бернард Шоу, мындай белгилүү драматург, ошол айтат. Мына биз дейт асманда чымчык сыяктуу учканды үйрөндүк дейт. Жер алдында балык сыяктуу сүзгөндү үйрөндүк дейт. Бирок адамча жашаганды үйрөнө албай койдук дейт. Ал эми эң акыркы биздин эле Чыңгыз Айтматов, мына 20-кылымда айткан,
мына түбөлүк чечилбеген улуу талаштайт, канткенде адам улуу адам болот деген. Бул тарбия табышмагын айтат бул дагы. Тарбиялоонун табышмагы. Бул демек кризис дайыма тарых боюнча жашап келет мынабу. Мына ошон үчүн мынабу изденүү, концепциянын үстүндө иштөө, башка ой жүгүртүүлөр бул мыйзам ченемдүү нерсе. Дайыма бул кризис жашап келет бул. Бул изденүү бул. Изденүү канчалык жемиштүү болот, аны эгер туура табылган бир конструктивдүү пикир, көз караш, бир моделдер болсо, аны ишке киргизүү, кетүү жагы байланыштуу болот. Бирок азыр биз көрүп турабыз мына кризисти, мына карасаңыздар турмушубуздан көрүнүп турат. Мына үй бүлөбүз чоңойду, бирок үй бүлөбүз кичирейт мына карасаңыздар. Мына байлыгыбыз артты, бирок пейилибиз тарыды мына. Мына чет мамлекеттин баарын кыдырганга убактыбыз жетет, бирок маңдайды тескей турган кошуна менен бир жылда 1-2 жолу пикир алышканга убактыбыз да жетпейт, ниетибиз дагы ошого мындай туура келбейт. Бул деген бул тикеден тике мынабы биздин коомдогу адамдардын пейилин оңдоо, тарбиялоо багытындагы олуттуу кризистин көрүнүшү бул. Бардык ченем менен алганда бул өтө чоң кризис бул. Эми кризистин чыгуунун жолу белгилерин айтсак эмнеден келип чыкты? Эң биринчи бул баланы бир эле мугалим тарбиялабайт, ата-эне тарбиялабайт. Бүтүндөй чөйрө мындай. Коомдун коомдогу бардык уюмдар четте калган бир дагы уюм болбош керек. Мына эң башкысы мамлекеттин негизги функциясы, мына конституциялык функциясы бул баалуулуктарды иштеп чыгыш керек. Орток баалуулуктарды, адамдардын баардыгын ишендирген, ынандырган, ошого багыттаган, ошолор жетекчиликке алып кете ала турган адамдарды. Мына ошол орток баалуулуктар бизде толук жана жеткиликтүү боло албай атканы дагы ачык көрүнүш бул. Анан экинчиден бул бизде эле эмес, мына бул глобалдык билим берүү чөйрөсүндөгү кризис. Мына билим берүүгө басым жасап туруп алып атабыз биз дүйнө жүзүндө азыр. Ал Кыргызстанда мына ошол немеге түшүп атабыз. Анткени предметтик билим берүү, билим аркылуу адам кылабыз деген адис чыгарабыз, бирок адам экинчи планда калып атат. Билим берүү деген, ал эми чет мамлекетти алсак, чет элдик педагогикада тарбия деген түшүнүк жок. Биздин өзүбүз эле боордош Түркия мамлекетинде муну эйтим деп коет. Эйтим деген образование деген сөздүн немеси мына. Ичинде тарбия жок мындай. Тарбия дегенди таптагыр башкача түшүнүк катары карашат мындай. Мына ушунун өзү ошол ал эми англистерде education дейт мындай. Ал өнүгүү дегенге жакын, өнүктүүгө жакын түшүнүк мына билим аркылуу өнүктүү. Анан бунун баардыгы дүйнөлүк немеде масштабта ушул кризисти жаратты. Адамдар мына ушундай шартта адамга таасир этүү мүмкүнчүлүгү чектелип, анан укук жолу менен, мыйзам жолу менен, жанагындай укук коргоо органдарынын жолу менен адамдарды оңдоого аябай мындай басым жасалып атат. Азыр карасаңыздар, мына чет мамлекетте кадимкидей балдардын укугу боюнча мыйзамдар бар мында. Ар бир мектептен чыкканда канча километр алыс болуш керек үйдөн, канча километр немеден кафелерге барыш керек, канча мүнөт отуруш керек. Ушунун баардыгы жазылган. Бир ошо кафеде отуруп калса, полиция кармап жоопко тартышка укуктуу мындай. Демек бул күч органдарына таянып калат. Качан аң сезим мына ушундай баалуулук иштебей калган мезгилде бул аябай кымбатка туруп атат мындай. Тарбия ишине мындай кайдыгер карагандык мына ушул өтө чоң кризисти жаратып атат. Экинчиден карасаңыздар, азыр кризиске таасир эткен мындай азыркы замандагы мындай интернет, башка каналдар өтө олуттуу
таасир этип атат балдарга. Балага, ата энеге караганда, мугалимге караганда авторитет болуп атат алар мындай. Карасаңыздар, маңдайыңда эле отурган бала башка дүйнөдө жашайт. Башка дүйнөдө жашайт бул. Мына ошогодон артыкча тура турган баалуулуктар ушу мектепте, турмушта, үй бүлөдө жашаш керек мындай. Мына карасаңыздар азыр бир коркунучтуу нерсе, мына тең туштар коому деген жоюлуп баратат балдарда. Тең туштар тобу деген жок болуп баратат. Канча досуң бар десе санап бере албайт. Виртуалдык дүйнөдө жашап атышат. Балдар бири-бири менен ойнобой калды. Карасаңыздар, даже азыр этаж үйлөрдө балдар ойной турган площадкаларды машиналар ээлеп калды. Бунун баардыгы мындай жөнөкөй мындай сырткы бир белгилер болгон менен тикеден тике бул балдарды бул пейилин, көз карашын, жүрүм турумун жарата турган каражаттарды бунун баары. Ошонун баардыгы бул чектеп атат мына. Алмаз мырза, айтсаңыз, учурда дегеле мамлекет, коом ошол тарбия ишине канчалык деңгээлде көңүл буруп жатат? Сиз башында да айтып өттүңүз, ошол 80 жаштагы карыяны сабап салгандар эмес негизи деп. Бул окуянын дагы бир экинчи тарабы бар. Ал ошол сабап салган бала 3-топтогу майып экенин, тагыраагы кулагы укпай турганын бир топ маалымат каражаттарын жазып чыкты да. Анан бул жерден дагы бир маселе жаралат. Мисалы, ошол ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга болгон бир мамиле дагы өзүнчө тарбияга киреби? Аны да биз балким түшүндүрүп айтышыбыз керек балдарга, чоңдорго деле. Бул тарбия маселеси мына сиз көтөргөн суроодон деле ар тараптуу кенен экени көрүнүп турат да. Мүмкүн ошол бала чынында эле жанагы дене жагынан кемчилиги болуп, көп учурда кемсинип калгандыр. Көп учурда ошол баягы ызасын тартып, ошол мыкачы болуп калгандыр да. Ага да ошондой себеп болушу мүмкүн. Ошону башка адамдар ага башкача мындай мамиле кылгандыр да. Анын себептери болушу мүмкүн. Албетте, ошол үчүн жанагы тарбияда карап атканда биз инклюзия деген түшүнүктү кошо алып кетишибиз керек. Коомдо баардык кандай ал дене жагынанбы, акыл эс жагынанбы кемчилиги болобу, анын баарына көңүл бөлүнүш керек деген. Мен мына Финляндияда болгондо бир мектебине бардык да. Мектебине барсак, эми баягы гиперактивдүү балдар, Даун менен ооруган балдар аралашып окуп атат. Бирок ошондо дагы биринчи этажда, биринчи кабатта бир бөлүгүндө, өзүнчө бөлүк экен, 6 бала барганда такыр мындай кепке деле түшүнбөйт экен, 6 бала өзүн деле кармай албайт экен, такыр эле баягы акыл эси жагынан, дене жагынан өтө эле оору акыбалда экен да. Бирок ошону мектепке алып келип коюптур. Анан 6 баланы 6 киши карап отурат. Ар бири бирден алдына отургузуп алып, ошону массаж кылып, тейлеп, жардам берип, анан 7-чи киши ошолорду тейлеп жүрөт. 6 балага 7 киши тейлеп атат да. Анан ошону сурадык, эмне үчүн мынчалык бул балдар баары бир мындай коомго аралаша албайт экен десек, сиз айткандай айтып атат да, бул балдар аралаша албаганы менен тиги балдар ушу балдарды көрүш керек дейт. Коомдо ушундай балдар бар экенин билиш керек, ошого аралашып жашаш керек дейт. Анан тиги балдардагы ошол достору бар экен, танепсиз болуп калганда, убактысыз болуп калганда жүгүрүп келишип, жардам берип, конфетин берип, баягы эшикке чыгып сүргөндө кошо сүрүшүп, ошону ойношуп балдар кетет экен да. Мындай коом аралашып жашаш керек, бөлүнбөш керек деген. Мен ошол Финляндиядан келип ошону ойлонуп жүрсөм, бирөө айтып калды, бир 40 жаштардагы бирөө, мына Беловодскийдеги балдар үйүнө бардым эле дейт. Досумду алып бардым эле машина менен дейт. Ошол жерде көрсө досумдун баласы бар экен дейт. Мен ошондой балдар бар экенин билбептирмин дейт да. Ошол жерге кирип 3 күн жаттым турбай дейт. Ошондон кийин балдардын кебетесин көрүп алып дейт да. Көрсө ушундай балдар бар турбайбы деген. Мен ошондо түшүнүп калдым. Демек, жанакы инклюзия деген биз ал балдарды тет жакка бөлүп алып, элден обочолонтпой, ошондой балдар бар экенин аралашып карашыбыз керек. Концепцияда дагы, башка документтерде дагы биз бөлбөшүбүз керек. Баарына ушул таасир эте тургандай концепция болуш керек да. Концепциянын ушул актуалдуулугу анан мурдакылардан өзгөчөлүгү эмнеде? Кененирээк айтып бербейсизби? Мен ошол концепция жөнүндө айтарда бир нерсеге мурдагы ойду уланткым келип атат да. Бүгүнкү коом эмне үчүн мынчалык түшүп кетти дегенге концепцияда да келтирдик, ошону айтайын деп атам. Бул биринчиден жанагы биздин баалуулуктар, асылдыктар, дөөлөттөр кичине өзгөрүп атат да, бурмаланып атат. Туура эмес түшүндүрүлүп атат дегенди айтат элем. Ал тургай кээде ошол мындай алмаштыруу аракети дагы. Азыр эле Акмат Алик айтып кетпедиби, жана чет мамлекетте балдардын укуктары жазылганда. Азыр атасы баласынан коркуп калган учур. Бирдеме десе сотко берем деп корктон. Бул дөөлөт эмес, бул асылдык эмес. Бул жерде укугун сактоону биринчи орунга коюу эмес, ынтымакты биринчи орунга коюш керек. Эки жак бирдей келип, мисалы мен азыр
асылдыкка, дөөлөткө түрткөн мындай чакырык эмес. Мен айтат элем, ошону жок, тил табышып, ынтымакка келгиле, ынтымак менен жашагыла. Сен өзүңдү көрсөтүп, эки жигиттен өч ал деген эмес. Ынтымак менен жаша. Ошондо дөөлөт болот да, асылдык болот. Ошол сыяктуу нерселерде мындай коомдо туура эмес түшүндүрүүлөр кетип атат. Анан буга ким күнөөлүү, мисалы, эмне ошол бурмаланууга эмне себеп болот? Эми азыр ошону биз кийинирээк эле мен себептерин бирси эсептеп чыксам деп атам да. Коррупция аябай көп таасир этип атат. Коррупция дагы жанагы коомдогу тарбиянын кетишине түздөн түз. Тарбия канчалык маани бербей калган. Азыр тарбия боюнча мисалы адисти, тарбияны бир тейлеген адистерди табыш кыйын. Окуунун эле бир бөлүгү катары эле каралып калган деп айтсак болот да. Бул коомдогу мындай маани бербей калганы да дагы деп ойлойт элем. Анан эми концепцияга келе турган болсок, концепциянын негизги өзгөчөлүгү катары биз буларды концепциянын өзүндө да жаздык. Бул биринчиси, бул кыска болуш керек. Концепция деген түшүнүктүү болуш керек. Так болуш керек. Анан иштеп кете турган болуш керек. Баягы муну киргизбесек болбойт, аны киргизбесек болбойт деп килейген концепцияны жазып коюп, керек болсо аны аягына чейин окуп чыккан киши да болбой калат да. Антпей эле кадамдарды биз азыркыда концепциябызды өзү чаккан, анан жанагы ишке ашыруу планында иштеп атканда тиешелүү кадамдарды коюп эле ошол кадамдар менен кетсек деп атабыз да. Мына мен көрсөтүп кетким келет. Биздин концепция 5 эле бөлүктөн турат. 5 бөлүктөн. Мына 5 эле бөлүктөн турат. Бул өзүн өзү тарбиялоо, үй бүлөлүк тарбия, башкалар менен мамиле түзө билүүгө тарбиялануу, эл жерди сүйүүгө, мекенчиликке тарбиялануу, анан жарандык, аң сезимди калыптандыруу жана укуктук тарбия деген. Биз муну мындай схема менен берип атабыз. Ошол тарбиянын өзөгүндө бала туруш керек. Баланын өзү кызыкчылыгы бүт негизги борбордо турат. Анан анын айланасы, мына ата-энеси, достору, чөйрөсү, мектеп, интернет. Мен Акмат Алике бир нерсени жакшы белгилеп кетти. Биз тарбияны мектепке берип койгонбуз. Мектеп карап көрбөйсүңөрбү? Мектеп кайсы бир бөлүгүн алат? Мына ата-эненин үй бүлөлүк тарбиялык мектеп алмаштыра алабы? Эч жерден алмаштыра албайт. Достору менен болгон мамиле. Бул керек болсо мектепке караганда досторунун таасири күчтүү, үй бүлөнүн таасири күчтүү, чөйрөнүн таасири күчтүү. Булар мектепке чейинки эң негизги көрсөткүчтөр. Мына ушундай багытта кетсек, бул жанагы концепциянын бир өзгөчөлүгү деп атабыз. Анан дагы бир өзгөчөлүгүн айтып атабыз. Бул концепциянын аракетибиз ошол коомчулук менен талкуулашыбыз керек. Жөн эле бир белгилүү адистер карап туруп бекитип койбостон, жалпы элге алып чыксак, талкуу кылсак, анан бекип калгандан кийин мына жер-жерге барып чыккан талкуулар болот эмеспи? Областтарга барып алып, ошол жактан да элге жеткирсек керек. Анан ишке ашырып атканда дагы мага чейин дагы айтып кетти Акмат Алике. Бул бир эле мектептики же ата-эненики деп отурбай, бүтүндөй коом аралаш киришиш керек да. Эгер биз баягы ынтымак менен биргелешип, кызматташып, өнөктөшүп аракет кылсак, анда бир натыйжага жетишет. Жок, мурдагыдай эле буга шылтап, ага шылтап бөлүнүп калсак, анда тарбияда бир кайсы бир көзгө көрүнөр ийгиликке жетишиш бул мүмкүн эмес. Ушул Акмат Али мырза айтсаңыз, баланын тарбиясы үчүн эң алгачкы жоопкерчиликти ким алышы керек? Эми азыркы учурда мен бир ушул бир нерсеге алдын ала токтолуп кетейин да. Билим берүү менен тарбиянын табият айырмачылыгы эмнеде мына? Эң биринчи карасак, бул тарбия өтө татаал нерсе. Азыр эң бирок тилекке каршы коомдук пикир ушундай: тарбия турмуш агымы менен өзүнө өзү жүрө берет деген пикирде. Андай эмес. Мына карасак, мына ошондуктан көңүл бурулбай келет мына. Мына карасаңыздар, окутуу, билим берүү деген белгилүү предметтер алкагында жүргүзүлөт мына. Ал эми тарбиялоодо андай нерсе жок мында. Предмет жок. Мектепте окутулбайт. Турмуш ар бир кадам жери бул тарбиялык мындай таасир ташыйт мындай. Экинчиден, карасаңыздар, билим берүү боюнча окуу китептер бар, стандарттар бар. Ал эми тарбиялоо боюнча андай жок мындай. Стандарт жок. Бул жанагы адамдын жоругу немеси менен
Калыптанып кетет. коомдо калыптанган баалуулуктар менен өлчөнөт. Бул дагы баягы бир оңой көргөнгө өбөлгө болуп атат, коом тарабынан оңой кабыл алынганга. Карасаңыздар, бул тарбия окутуу иши белгилүү семестрлер боюнча жүргүзүлөт, чейректер боюнча жүргүзүлөт, экзамен, зачеттор менен, сынактар менен жыйынтык чыгарылат. Тарбия иши андай эмес. Бир адамдын бир жоругу, Алмаз азыр айтып кеткендей, бир турмушта болгон окуялар, мына ошол биздин зачет экзаменибиз болуп атат. Ошол баа, ошол жыйынтыгыбыз ошол болуп атат да, мындай. Мына ушундай нерсе. Анан эми ким таасир эте алат? Ата энеби же мектеппи дегенде бир пессимисттик ойго кабылабыз да мындай. Азыркы учурда тилекке каршы мына ата энелердин баардыгы эле мындай балдарына болгон баалуулуктарды ташыгыч боло албай атат, трансформатор боло албай атат. Мына айрыкча мына улуттук баалуулуктарды ташыгыч боло албай атат. Эне тилди, мына элдик салтты муундан муунга уланышына ата энелер тикеден тике жооптуу негизи. Бирок ошондой функциясын аткара албай атат. Ушуга байланыштуу дагы эле болсо Чыңгыз Айтматовго кайрылабыз да. Мына Чыңгыз Айтматов ошол ак кемеде бир кайып болгон муун жөнүндө бир контекстте бир идея берет да. Мына карасаңыздар, чоң ата бар, небере бар, ортодо ата жок. Мына ата физикалык жактан бар мындай, бирок руханий жактан жок. Мына карасаңыз, бул кайып болгон муун. Ал жерде албетте ак кеме болуп алыста жүрөт мындай, ак кеме болуп. Бирок ак кеме алыста болбой эле үйүндө эле жашап жүрүп мындай. Маңдай тескей 24 саат бала менен жашап жүрүп, ошондой эле ошол муун жок болуп атат мындай. Чоң аталардан алган бир таасир болуп атат неберелерге. Бирок тилекке каршы ортодогу муун мына улуттук баалуулуктарды муундан муунга өткөргүч боло албай атат. Ал эми бул нерсе өтө опурталдуу нерсе да. Мына улуттук баалуулуктар кан аркылуу өтпөйт бул. Генетикалык код аркылуу өтпөйт. Атасы кыргыз болгондун баласы сөзсүз кыргыз болуп калыптанат деген ишеним жок мындай. Ал бир гана тарбия аркылуу ишке ашат, тарбия аркылуу камсыз кылынат мына. Мына ошондуктан дале болсо мына ошол өмүрүнүн көп бөлүгүн ырааттуу, пландуу, бир максаттуу өткөргөн жер бар. Бул мектеп бул. Бирок мектеп азыркы абалында эмес. Мектеп эң биринчи биз ушундай идеалында ушундай бир түшүнүктөрдү орнотушка аракет кылышыбыз керек. Мектеп улутту кайра жаратуучу бир мекеме болуш керек. Улуттук баалуулуктарды өнүктүрүүчү, улуттун бир келечеги үчүн кызмат кылуучу бир тар чөйрөдөгү мындай ишкерлерди же болбосо экономикалык бир экономикалык байытуучу бир билим аркылуу бир бырчак катары карабашыбыз керек. Эң биринчи улуттук маданий борбор, улуттун кайра жаралуусун, өнүгүшүн камсыз кылуучу ошондо бир реалдуу иш жасасак ошондо бир таасир болот да. Мына ушул концепциянын да негизги нерселеринин бири ушул экен. Мен учурдан пайдаланып мына ушул кетет элем. Булардын иштеринде жыйынтык болот деп үмүт кылам мен.
артында иш-чаралар колдоого алынып, иш-чаралар менен бекемделбесе ишке ашпайт. Мына бир мезгилде мен ошонун авторлорунун бири элем, адеп сабагынын концепциясын иштеп чыкканбыз да. Ал убакта ушундай мамлекет да колдоого алды, ана министрлик да колдоого алды. Ошол бир топ келип учураша турган болуп калышты деп. Бунун өзү жоруктар менен өлчөнөт да тарбиянын натыйжасы. Ал эми кээ бир концепциялар болду. Мына ошол бир гана кут билимге жарыяланып, андан аркы бир да иш-чара кабыл алынбай калгандар да болду. Менимче азыр министрлик Кыргыз билим берүү академиясынын мындай белгиленген иштери Жок программасында отурабыз. Бүгүнкү темабыз урпактар тарбиясы жана улут тагдыры боюнча маек куруп жатабыз. Бизде студияда конокто Кыргыз билим берүү академиясынын президенти, педагогика илимдеринин кандидаты Алмаз Токтомамбетов, ошондой эле педагогика илимдеринин доктору профессор Ахматали Алимбеков мырзалар конокто. Алмаз мырза, айтсаңыз, ошол жаңы концепциянын өзгөчөлүктөрү эмнеде? Жана аны баягы алдыда кандай кадамдар жасалат? Жогоруда Ахматали мырза айтып кеткендей, мектеп бир өзгөчө уюм боло алабы? Бул концепциянын жанагы алдыдагы багытын биз, мен айтат элем, министрлик тарабынан, өкмөт тарабынан колдоо жакшы. Жеке министрибиз ошол жанакы иш-чаралардын планына, анан ошолорду ишке ашырууга мындай кызыктар болуп атат да, каражат жагын таап берүүгө аракет кылып атат. Биз ошол иш-чараларды мындай так койсок, иштиктүү койсок, аракеттүү койсок, андан ары жылдырсак болот. Эгер колдоп турган кезде иш-чаралар болсо, каражат жагын чечип берсе, анан мындай бир багытын туура алып кетсек, мен багытын ушундан көрүп атам. Бул сөзсүз түрдө кеңири масштабтуу түрдө баягы маалымат кампанияларын өткөрүшүбүз керек. Маалымат кампаниясын баягы теледен, радиодон менен эле чектелип калбашыбыз керек. Мен сөзсүз түрдө баягы жерде кыдырганды тарта алсак, ошондо ишке ашат. Мен жана сиз суроо берип едиңиз, баланы үчүн ким жооптуу болуш керек деген. Көрүп калды. Кризисти башынан өткөрүштү, жокчулукту башынан өткөрүштү, миграцияга кетип атышты. Бир коом чакчалекке түшүп калган кезде алардын балалыгы өттү да. Ошол кишилер азыр ата эне.
бала тарбиялаудан алысыраак өтө эле аз алардын ичинде ошол тарбияны түшүнгөндөр көбүнчө предмет боюнча сабагынан консультация берет. 3 жаштагы баланы 4 жаштагы баланы тарбиялоо боюнча совет бере тургандар өтө эле аз болуп атат. Муну дагы эске алышыбыз керек деген ойдомун да. Анан биз жанагы айтып аткандай бир ынтымактын мезгили келип, азыр коом өзү ошого келди. Мына пандемия деле ошону көрсөттү да. Азыр биз баягы мурдагыдай ыркырап тыркырап бөлүнө турган мезгил эмес. Кандай гана иш болуп турат да. Коомчулуктун башка мына ошондой ыкма тарбияда да ошондой болуш керек. Биз качан коомдун баардык тараптары өзгөчө тарбия берүү десек болот бул жөнүндө. Дагы бир кошумчалап кетели. Мына ушу концепцияны ишке ашыруу буга жооптуу жалгыз эле аларды тарбиячы кылып даярдоо мүмкүн эмес. Ал тарбиячы кылып даярдоо мүмкүн эмес. Мына ошол мына предметчи болуп чыгып атышат. Мына предмет качан гана алар менен жанагы ой менен оюңу теңештирип, бой менен боюңу теңештирмейинче алар сенин сөзүңдү укпайт. Алар керек болсо, мына улуу педагогдор айтат, баланын алдында символикалык айтканда мугалим тизе бүгүп көзүнө тике караганга, ошондой диалогко барганга даяр болуш керек. Мындай бул неме эмес, идеалдык миф эмес, бул улуу педагогдор ушундай жол менен гана ийгиликке жеткен. Мугалимдер Макаренконун, Януш Карчактын, Схомлинскийдин китептерин аз окубай калды да. Биздин муун, биз мугалимдербиз. Ошол китептерден чыктык биз, мугалим катары. Мына ошол китептердин ичинен чыктык биз. Мына ал эми азыркы муун
Билим даярдаган окуу жайлардын иши бири-бирине эри шаркак болуш керек. Тилекке каршы ушул нерсе болбой келет. Мына концепцияны эң биринчи кезекте мына ушул жогорку окуу жайлардын тиешелүү кафедралары талкууга алыш керек эле. Тилекке каршы Алмаз мырза менен мына баламды ошол мугалим окутат деп. Ошол Алмаз агай да жана айтып кетти, мисалы ошол ата-энелер бир борбор жок. Кантип тарбиялоо боюнча, мисалы Кыргызстанда ошол ата-энелер мектебин дагы да биз калыптандырып кеткенге мүмкүнчүлүк барбы? Мисалы башка мамлекеттер бул ишти жөнгө салышкан убагында эле. Анан бизде эмне үчүн бул алдыга жылбай атат? Кандай ойдосуздар? Демек, жылуу бар. жылуу бар. Бул боюнча кошумча айта кетейинчи. Азыр сиз айтсаңыз эстеп атам, Гапон Муламин кандидаттыгын коргогондо бул киши биринчи оппонент, экинчи оппонент. Экөөбүз тең оппонент болгон экенбиз. Экөөбүз тең эксперт болгонбуз. Оппонент болгонбуз. Анан ал кишинин эмгегине кызыгуу аябай зор бүгүнкү күндө. Чынында эле туура ишти баштаганда баягы талылуу жерден кармаган. Баланы тарбиялаш үчүн, баланы окутуш үчүн ага ким өтө жакын жардам бере алат деген. Мына Ата-энесин тарбиялаш керек. ата-энени кармады эле, аябай жакшы көрсөтүш берди. Биз жана жогоруда айтып аткан мектепке эле түртүп койбош керек деген ушундан турат да. Мына ачкан билим бербедим деп Кыргызстанды кыдырдык да. Ошондогу биринчи маселе бул мугалимдин бүтүндөй 30%га чейинки убактысы жөн эле кагаз отчетко кетип калат экен да, кагаздары менен. Ошол отчет маселесин дагы азайтыш керек. Мугалимдин өзүнүн жана тарбия жаатындагы дараметин көтөрүш керек. Бүгүн айрыкча жана сиз айткандай жаш бүтүп келгендер тарбия эмне экендигин биле албай кыйналып атышат да. Экинчиден ата-энелердин дагы мындай деңгээлин тарбия жаатындагы деңгээлин көтөрүш керек. Бул жанагы концепцияда көрсөтүлгөн багыттар да. Ушул эми жаңы концепцияны кантип ишке ашырабыз да? Бул боюнча сиздерде Концепциянын азыр
мунун ишке ашыруу планы даярдалып атат. Жанагы биз айтып аткан нерселердин баары ошол пландын ичинде чагылдырылып, план болгондо эмне? Кайсы иш чара аткарылыш керек? Аны ким жооптуу болуш керек? Мөөнөтү көрсөтүлүш керек. Ошондой көрсөтүлүп жазылып атат азыр. Анан негизгиси каражат каралыш керек. Ал каражат кайдан каралат? Жөн эле мисалы республикалык бюджеттен же болбосо тиги жактан бияктан деп койбой, ошонун эсептелип чыгып, тагыраак канча каражат, анан мисалы өкмөткө алып барганда деле мынча жалпысынан эле мынча каражат эмес, ар бир иш чаранын өзүнүн каражаты эсептелип чыгыш керек. Ошол каражат бюджетте каралыш керек да. Ошондой аркылуу ишке ашырылат деп турабыз. Анан эми концепцияны жакын арада биз чоң талкууга коебуз. Өкмөт менен да талкууланат, тиешелүү адистер менен да талкууланат. Ушул көтөрүлгөн маселелер ошол талкууларда дагы айтылыш керек, сунуштар дагы кантип ишке ашырабыз. Бул дагы мындай байытылып айтылыш керек. Анан аягында ошол концепцияны кантип ишке ашырабыз деген жерде сөзсүз түрдө буга көзөмөл болуш керек, мониторинг болуш керек. Көзөмөл мониторинг кандай жөнгө салынат? Мисалы, атайын бир жылда бир болуп турабы, же болбосо 6 ай сайын болобу? Ошол боюнча да айтып берсеңиз. Биз азыр жазып атканда 6 айда бирден деп атабыз. 6 айда бирден жанагы мониторинг жүргүзүлүп туруш керек. Ошого жараша жана иш пландагы мындай түзөтүүлөр киргизилип, кошумчаланып турушу мүмкүн да. Бирок мониторингти биз 6 айга бир койдук. Айрыкча башында биз эми мындай мониторингти баягы атайын мамлекеттин мониторинги өзүнчө, бирок адистердин, мисалы Кыргыз билим берүү академиясынын кызматкерлеринин дагы аны 6 айда карап отурбай эле өзүбүздүн ишти жылдыра беребиз да, тиешелүү адистер. Аны баягы туруктуу түрдө жүргүзүш керек. 6 айда ал жана көзөмөл, текшерүү, контроль деген сөзгө кетиш керек да. Сиздерге чоң рахмат. Биздин убактыбыз чектелгенине байланыштуу эфирди жыйынтыктайбыз. Кадырман угармандар жана телекөрүүчүлөр, сиздер бүгүн тарбияда танапис жок берүүсүн көрдүңүздөр. Бүгүнкү темабыз бул урпактар тарбиясы жана улут тагдыры боюнча талкуу кылдык. Бизге талкууга педагогика илимдеринин доктору профессор, кыргыз этнопедагогикасынын көрүнүктүү изилдөөчүсү Ахматали Алимбеков мырза, ошондой эле Кыргыз билим берүү академиясынын президенти, педагогика илимдеринин кандидаты Алмаз Токтомамбетов мырзалар келишти. Чоң рахмат сиздерге.